Ассаламу алейкум достор. Биз бүгүн ушул Альконин заводуна келдик. Бул акыркы маалда интернетке негизи тарап жаткан жанагы ишкандар жөнүндө, ушул жердеги антисанитария жөнүндө сиздерге бир сыйра чагылып берип коелук деп чечтик. Туугандар, эсиңиздердеби, баягы мен келип ушул жерден тартып сиздерге көрсөтпөдүм белемин. Азыр ушундай жаңы оборудование коюп коюшуптур да. Видео тартылган жер, конечно, өзүндө ушул заводдон болгон. Бирок именно жана буту менен тебелеген, жана яма, чычкандар ал биздин производство эмес. Калган видеолорду мындай кошумчалап койгон да. Анан ага биз арыз жазып, мындай укуктук баа берилет. Ошол анан жоопко тартылат. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор. Биз бүгүн мурунку келип кеткен ушул Альконин заводуна келдик. Сиздерге көрсөтүп берели дедик. Бул акыркы маалда интернетке негизи тарап жаткан жанагы чычкандар жөнүндө, ушул жердеги антисанитария жөнүндө келип сиздерге бир сыйра чагылып берип коелук деп чечтик. Кандай жазалып атат, ушул жерде чынында кандай, ошолор чынбы же калппы, ошонун бул жакта Зайырбек, Тайырбек байке бизди ушун тосуп алды. Азыр айтып берип койсоңуз көрүүчүлөрүбүзгө, бул жакта ким болуп иштейсиз? Мен бул компанияда коммерциялык бөлүм башчы болуп иштейм. Компанияда иштегениме уже 7 жылдын чукулу болуп калды. Бул компания негизи не только Кыргызстан эле аймак эмес, ондон ашык чет өлкөлөргө да экспорт продукция кылат да. Кыргызстандын тамак аш өндүрүш жайындагы өтө мындай орду чоң ишканалардын бири. Анан кече ошол интернетке жанагы видеолор тарап кеткенден биз ошо элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп, анан Умар менен байланышып, эми келип көрүп өзүңөр элдерге тастык мындай туура информацияны жеткирүүсүн сурандык, сөзүн ачыгы сэрден. Келип ошол заводубузду бир сыйра карап көрүп берип, өзүңөр баалап, анан элге да биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берели. Элдер өздөрү баалап карап, анан ошол чын бекен же чын эмес бекен, эмнеге андай видеолор чыкканы, эмне кимдер чыгарып аткан андай видеону да бүт элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берели деп чечтик да. Эгер уруксат болсо, мына заводдун ичин бир сыйрадан кирип көрсөтөлү, анан сиздерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп беребиз. Тигил ошол тартылган видеону мисалычы кайсыл ушул жактан тартылдыбы же кайсыл жактан тартылды? Ассаламу алейкум. Кандайсың? Умар Даданов, не сахар бериш? Кандайсың? Көрсөтөйүнбү? Көрүп коелу. Кандайсың? Что тосаң? Берки байка жокпу? Сиздин досуңузбу? Ал эртең эмес күчү берет. Ону не коюлган? Коопсуздук чарасында. Чара коюп, азыр коопсуздук болуп атканды жакшылап караш керек болот биз дагы. Негизи алыш керек да тигин. Көңүл алабыз. Ушул жерден киргем туугандар. Бул жерден. Контейнерди баары билип калдык. Бул контейнерди көрсөтүп койчу бул жер. Былтыр жанагы өрттөнүп кеткен заводубуз ушул. Ушул жер өрттөнгөндө, ооба. Бул жер өрттөнгөндө сплошной бүт өрттөнгөн. Эчтемке калган эмес. Эмнеден чыкты бул өрт? Өрт эми электр жанагы зымдардын айынан чыккан деп, короткий замыканиядан деп атат. Бирок эми жанагы өрт өчүрүүчү бүт условиялар менен, стандарттар менен курулду бул завод азыр. Бүт сигнализация, өрт өчүрүүчү кайрадан жаңы нолдон баштап курулган завод. Анан территорияларын байкасаңар бүт асфальт төшөлгөн негизи, чтоб жанагындай чаң лай болбош үчүнчү. Бүт территориялар. Анан заводдун ичи жаңы техникалар келип коюлган да. Заводубуз мисалы үчүн апрелде өрттөнсө, биз уже сентябрь айында ишке киргиздик заводду толук кандуу. Бирок сентябрь айында ишке киргизген менен жанагы эми өндүрүш линияларын ишке киргизүү өтө оор. 2023-жылы ноябрь-декабрь айынан баштап бул завод толук кандуу иштеп баштады да азыр. Биз тонналап унду аралаштырабыз. Анан бут менен аралаштырган ал ойго сыйылбеген нерсе. Эмнеге дегенде бир күндө 4-5 тонна унду бут менен аралаштыра албайт да. Ал жана элементарно жана үйдө ылайы менен ылай тебелегенде үй басканда. Оор болот да, анан 1 тонна эмес анан. Тиги бала жанагы аны түшүндүрүп беребиз анан. Жерден киргенде негизи бүт заводдун эмесин көрсөтүп берейин. Жумушчуларга мына аялдардын кийинүүчү, эркектердин кийинүүчү бөлмөсү. Бул жерден сөзсүз түрдө киргенде бул эми элдерге эме көрүнүшү мүмкүн, бирок биз жаңы завод койгондо, эми силерге деле рахмат, биринчисинде келип көрсөтүп кеттиңер. Кемчиликтерибизди биз аны моюндап эле, анан ошондон кийин жаңы стандартты өткөн. Ким кааласа ар бир адамды биз кабыл алганга даярбыз да. Любой убакытта.
мүмкүн азыр даярданды десем макул 1 айдан кийин келсин, 2 айдан кийин келсин. Мисалы биздин көрүүчүлөр азыр көрүп атат да. Анан ушинтип келип Алькони кантип жасалат, биздин көргүсү келип атат десе, экскурсия кылып бергенге сиздер даярсыңар. Даярбыз. Дайым даярсыз. Даярбыз. Бир эле сураныч болот. Медициналык китепчесин көтөрө келсе, аябай жакшы болот эле да. Биз ар дайым ар бир эмеге биздин адамдарга мындай эмелерге, кардарларга көрсөткөнгө даярбыз. Ушул жердин баарын жаңы салынарбы? Бүт нөлдөн курулган бул жерде. Бул жерде мисалы үчүн дагы мына көңүл бура турган нерселер, табелдер, ким канчада келип атат. Үстүндө азыр чыгып туруп жаңы кеңсе бөлмөлөрүндө сан книжкалар да бар. Бүт сотрудниктер. Бүт ошондой тартипте коюлган да, анан ошого башына жайгайлап. Достор, ушундай бул завод жанагы өртөнүп кетти деп мурун жаңылыктардын баарына чыгып атпады беле. Андан кийин ушул жерди чынын айтсам мурун жок болчу болуш керек бул жерлер. Ушинтип жаңы кылып салышыптыр заводдун баарын азыр. Болду. Жакта байке көрсөтүп берсин. Бул жерде мына жуучу бөлмөлөр. Күнүгө жумуштан кийин, сменден кийин. Мисалы үчүн бул жакта формалар жуулат, сөзсүз түрдө. Аялдардын дааратканасы, эркектердин дааратканасы, анан бул жерде жуунуучу бөлмөлөр, душевойлор, сануу жер. Жумуштан кийин жумушчулар кирип жуунуп, тазаланып, анан кийимдерди бияка жууп, сөзсүз түрдө атайын кызматкерлер бияка жууп тазалап турушат. Линияга тиешеси жоктор. Алардын максаты төрткүл ушул форманы эмени карап туруш керек, санитария жагынча. Анан элдер даярданды деген эме комментарийлерди окуйбуз да, бирок любой убакта келсин, макул убакыт өткөндөн кийин да бул жер ар дайым иштейт да. Могул оборудованиялар мисалы коюлганы жарым жылдан чукул өтүп кетти. Былтыр мына сентябрь айында курулуп бүткөндө ушул жаңы условия менен бүт баары иштеп баштаган. Бүт бар, анан мындай көрүнүп турат өзү негизи жаңы эмес экенчи. Анан муну бир күндө коюп жетишпейбиз да биз. Мунун бүт баарын бир күндө коюп, элементарный мындай чоң заводду бир күндө уборка кылганга жетишпейсиң. Сөзүн туура сөз менен айтканда, как минимум таза капитальный уборка кылыш үчүн 1 жума убакыт керет. А эгер сен мындай ар бир смена алмашкан сайын уборка кылып турсаң, анда тазалык ар дайым сакталып турат да. Биз ошол стандартты өткөнбүз. Неге дегенде азыр сапасыз, продукциясыз бул рынокто конкуренция болбойт. Жана биринчи келип тартып кеткенден айырмасы, бул линия бул 100% жаңы линия. Кече биз чыгарган видеодо элдер айтып атат, жанагы күзгү сыяктуу депчи. Ооба, жаңы линия. Иштегенине жарым жыл болгон да. Иштегенине жарым жыл болгон. Анан бул линия жана биринчи линияга салыштырмалуу көбүрөөк автоматташтырылган. Адамдын тиешеси минимальный да. Азыр бүт көрсөтөбүз, жана промывочный зонасыны, жуулган, кошулган бүт бар. Анан кечеги чыккан видеодо кафель болуп атпайбы, полдун баарычы. Бул жерде бир да кафель жок. Полдун баары бетон. Полдун баары бетон. Анан мына жазалып аткан Алькони линиянын жаңылыгы. Кече элдер иштегенде көрсөткүлө деди эле, ошо иштеген процессти көрсөтүп берели дедим да. Мына могул жерден бүт жазалып, жаңы оборудованиядан эметип келе жатат. Азыр эме производствону толук кандуу 100% көрсөтөбүз, циклдычы. Вообще эч кандай эч жерин жашырма жок. Каалаган жагыңарга баргыла, каалаган жериңерди түшүндүрүп көрсөтүп беребиз. Эч кандай. Анан бул жерде жанагы чычкан темасы деп атпайбы? Чычкан темасы ал мен 6 жылдан бери иштейм, мен чын айтайын бир да чычкан көрө элекмин. Бир да чычкан көрө элекмин. Анан мына могул вакуумдун ичинде мисалы үчүн 100 градус буу менен термический обработка болот. Жанагы кесмелердин баары термический обработка болуп, ошол вакуумдун ичине жанагы болгон, даже эгер Кудай сакта үстүнөн бир какой-то бир погрешник келе турган болсо, бул жерден бактерия, болгон бактериянын баары өлөт. Мына могул жерде температура датчиктери постоянно көрүнүп турат. 100 градус эме менен постоянно буу менен жерди буулантырып тазалап турат ичинчи. Ичинде суу эмелер. Анан могул камыр жууручу эмебиз. Станок, мындайча айткандачы, камырды башынан баштап аягына чейин мына жууруп келет, жука кылып. Бул жерде линия кетет мына. Мисалы үчүн бул жерден Кыргызстан эмес, айтпадым жана экспортко да кетет депчи. Бул экспорт кайсыл өлкөлөргө келет? Казакстан, Өзбекстан, Россия, Армения, Азербайджан, Грузия, Монголия, Афганистан, Белоруссия кетет. Ушул өлкөлөрдүн баарына биздин продукция, мындайча айтканда, Кыргызстандын өндүрүш, тамак аш өндүрүш жайындагы өтө орду чоң мекеме негизи, жана бизге бир чети мындай капа болуп атабыз, таарынычта болуп атабыз. Неге дегенде мындай жанагындай ойго дал келген, анан жанагындай кээ бир мындай кандай десем, туура эмес информациянын айынан элге кичине жаман көрүнүп калып атабыз да. Ошон үчүн биз элге туура информацияны жеткирели деп чечтик. Бул жерде тим боле могул заводдун өзүндө эле, мен соода сатык бөлүмүнө, коммерция бөлүмүнө, маркетинг бөлүмүнө көңүл албаганда, заводдун өзүндө эле 100дөн ашык кыргыз жарандар иштейт. Мисалы үчүн аймактан келген жарандарыбыз бар, жумуш издеп, аларга биз бул жерде азыр эме куруп атабыз.
жатаканабы? Ооба, жатакана. Бүт условиясы менен санузел менен куруп атабыз. Алар ушул жерде жатып, жашап, бүт условиясы менен айлык акча иштеп тапкангачы. Анан жумушчуларга ошондой условия кылып, мондай карагандан кийин анан тем более өзүбүздүн өндүрүштүн сапатына биз көңүл бура албай кое албайбыз да. Анан ошого элдерге толук кандуу көрсөтүп берсеңер, силерден сураныч. Кандай чыгат экен, эмне суроолор болсо бүт баарына жооп бергенге даярбыз. Ошондо жанагы күйүп кеткен мурунку оборудование. Бүт күйүп кеткен. Азыр ошол жаңылар экен, Ооба, бүт жаңы. Жаңы болгондо да бул Кытайдан алып келдиңерби? бүт Кытайдан келген. 100% мындай. Эми негизи могу именно кесме жасаш боюнча Кытайдын азыр негизи эле көп тармактан Кытайдын станоктору жакшы болот экен да. Жакшы да чыгарат экен, анан жана автоматташтырылган жагынан дагы мына адамдардын аралаштыгы аздан болот экен да. Мисалы үчүн мына могул жерден көрсөтүп берейин. Камыр жууруган аппаратыбыз мына. Мына камыр жууруган мына көрсөтүп койсоңор мына. Жерде мына көрүнүп турат. Камыр үстүнөн 3-чү этаждан түшөт. Азыр ал жакты да көрсөтөбүз. 3-чү этаждан түшүп, мына могул оборудованияга түшүп, мына түшүп атат түздөн түз азыр. Азыр камыр жуурулуп атат ичиндечи. Тетигине мына көрүнүп турат. Камыр жуурулуп, могул жерде мондай калыңдыкта чыгат. Бул жерден горизонтальный могул эме жуурулат камырчы, жайылып. Анан бул жерден вертикальный кайра жуурулат да. Камыр жана жуурулуп, мондай толщинада мына калыңдыгы мондай болуп кетип, анан барган сайын мондай жукарып жакырып, жана үйдө кескен кесмелер сыяктуу болуп эле чыгат. Анан мына бул жактан үйдө чыксак, мына могул үстүнөн ун келип түшөт. Ал жактарды көрсөтөбүз элдерге бүт баарын. Мына жуурулган аппарат өзү мына могул. Камыр үстүнө мына аралашып түшүп, бул жерде аябай көп аралашат камырчы. Анан бир күндө 4 тонна, 5 тонна унду обработка кылганга мүмкүнчүлүгү жетет да. Анан бир күндө среднем 2 тонна, 3 тонна ун обработка болгон күндө эле жана жуурулуп тебеленген күндө эле тебеленген, негизи жасалган күндө. Аны бут менен тебелеш 4-5 тоннаны кайсыл убакта биз элдерге 100 коробка чыгарып бермек элек бир күндөчү. Өндүрүштүк эмеси аябай чоң заводтунчу. Мындай завод негизи Кыргызстан территориясында жок эсе. Анан мына могул жерде жанагы камырды, унду аралаштырчу биздин эмелер, оборудованиялар мына могул жерден ачып көрсөтө алабыз да. Азырчы мына ачып мына карагыла. Ун аралашып атат. Суу агып атат. Бул жактан жана тазаланган суулар кирип турат да. Ун үстүнөн түшүп, бул жерден аралашып, астына түшүп жуурулуп, анан линияга дальше кетет. Линияда термический обработка, температурный обработкадан бүт өткөндөн кийин анан эмеден бүт өтөт да. Жана көрсөтүп аткан ошондой сыяктуу деп мына ундарды ачып карай берди. Ушул эле ун азыр түшүп, жуурулуп, анан жана ары көздөй кетип калат экен да. Ооба. Тай 3-чү этажга чыктык. 3-чү этажда мына полду көрсөңөр болот. Жалаң бетон. Эми бул жерде билбейм, мындай чыккан чыкчу тешик таап аласыңарбы негизичи. Мына лифт менен азыр складты да көрсөтөмүнчи. Астына түшкөндөн кийин мына лифт менен 3-чү этажга көтөрүп чыгып, анан бул жерде мына ундарды сакташ. Негизи ушул жерге жыйылат экен да. Ооба, ун ушул жерге жыйылат. Неге бул жерге жыйылат? Эгиз, бийик, анан шамалдайт. Ичи кенен. Шамал анан мындай жанагындай кургак сакталат да, нымдуулук жок. Эч кандай чычкан жок, Аты тазалыкка ким жооп берет бул жерден? Тазалыкка негизи бул жерде технологдор бар. Силерге да рахмат, жана биринчи келип бизге съемка кылгандан бери эми ошол кандай десем, бизде аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Ошол Кыргызстанда ушул ишканалардын ушундай таза, жакшы иштегенине силердин көмөгүңөргө чоң рахмат. Неге дегенде ушунун айынан элдер таза, мындай сапаттуу азык алганы аябай жакшы. Неге дегенде бул азык эми ден соолук аябай көп нерсе зависит да ошондончу. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвада Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарында Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64.
биз силерге мына кепилдик бере алабыз. Мисалы үчүн Alkony компаниясынын иштегенине 20 жылдан ашуун убакыт өтүптүр да. Анан бир дагы улануу учуру катталган эмес негизичи биздин компанияда. Бирок биз өзүбүзгө болгон могу сын пикирлерди туура кабыл алып, ошону оңдоп, элдерге туура көрсөтүп, ошону эметкенге аракет кылабыз. Биз өзүбүз деле мына Кыргызстан жараны болгондон кийин ошого жетишкенге мына силер аркылуу элдерге көрсөтүп, анан силердин кылган кызматыңарга рахмат айтып, ошондой өндүрүштөрдү, ар кандай тамак аш орундарын элдерге көрсөтүп, тазалап мындай ошого түрткү болгонуңарга силерге чоң рахмат дегенде көрсөтүп берейин. Бул ундар кыргыздыкы экен, биздики экен, Кээде Кыргызстандын ундары болуп калат, кээде жанагы Казакстан ундары болуп калат. Бирок ун биринчи сорт же жогорку сорт колдонулат. Ал чыгарылган Alkony'нин сортуна жараша болот да. Анан кечеги видео боюнча тастыктоо берип коеюн, эми уруксат берсеңер ушул жерде мындай буквально 2-3 мүнөттүк эле түшүндүрүп. Бизде ал видеону тараткан кишилерди же адамды десек болобу, бүгүн укуктук жагынан мындай баа берилет деп ойлойбуз. Неге дегенде компания тарабынан арыз жазылат. Укуктук тарабынан ал кишини биз жоопко тартканга аракет кылабыз. Неге дегенде фейк информацияны тартканга. Ошол видео мага да келди да, мага келип анан мен да чыгардым да. Андан кийин мага мисалы ошол менин баракчаларыма бүт эл комментарий жазып атат да, өзүң аягыңа чыгып көрсөтүп бербесең болбойт депчи. Барып ошол көрсөтүп, анан мага да кызык болду, мен чын эле ушундай иштеп атат депчи. Андай иштесе мисалы болбойт да, азыр эле анда жабылыш керек болду. Мен ошол каяктан тартылды деп вообще? Азыр түшүндүрүп берейин. Биздик бул жаңы завод Кыргызстанга жана 100% кесмени ушул жерден чыгарып беребиз деп атпайбызбы? Анан бул жерде бизде дагы бир завод болгон. Ал жерден биз жанагы брекеттеги Alkony'лерди эмес, жана кесме батбушчу, кесме чыгарганбыз. Ал жерде жана китлап чыккан. Ал китлап чыккан заводдо деле азыр кааласаңар алып барып көрсөтөбүз. Негизи мындай короткий видео өзүңөрдөн убактыңар тар болуп кетпесе барып көрөсүңөр ал жерде деле. Ал жерде бизде иштеген кадимки эле жумушчубуз болгон. Ал кишинин ал заводубуз бизде консервацияга жабылган да, мындай 3 ай иштебей, 4 ай иштебей, ортосунда иштеп, кайра иштебей, ошондой консервацияга жабылган учур болгон. Эми анын ичинде эч немке калган эмес. Эми мындай ашып калган бир 5-6 кап ун калган экен. Ошол жерден тартылган видеолор. Ал жерге деле барганда деле өзүңөр көрөсүңөр, чычкандын чыгысы да жок негизи айтайынчы. Анан жакында барып, азыр деле барып мындай өзүңөргө тартырып көрсөтөбүз ал жерде. Анан ал киши эми жана жумуштан ошол туура эмес мамиле кылгандыгы үчүн жумуштан штраф алып айдалган. Анан айдалгандан кийин кайра келип эми жумуш калбайсыңарбы деп ал жерде кыздарга коркутуу үркүтүү иштерин да жүргүзүптүр. Бизгече ал кыз да мына азыр жүрөт ошол заводдо, барып сүйлөшүп коет. Анан ал кишини жок жумуш калбайбыз, сен ушундай дегенде анан кетип баратканын эми анда мен силерге көрсөтөм деп кеткен экен. Анан жана чычкан менен болгон видеосу, анан жана чычкандын балдар менен болгон видеосу. Эми фейк информация ал негизи. Сөздүн ачыгын эле айтканда. Эми окшоштуруп тартышыптыр аябай. Кантип тарткан билбейбиз негизи. Анан жанагы буту менен баскан, эми ал өзү жанагы камырды жанагы жерде турат. Анан өзү бригадир болуп туруп ошону атайын тартып атат да. Бул жанагы уже айып пул салынып, жанагы штраф салынгандан кийин анан уже жумуштан кетери белгилүү болгондо бул кишиде эми бул тем более жанагы смена начальник болгон да. Смена начальник болуп туруп ошол жерде жанагы бул көп жерде доступ бар да эми. Ошол видеону жанагы камыр мисалы үчүн производство жанагы консервация болгондо атпайбы иштебей. Анан аны кайра иштетебиз деп запускать эткенде камыр жана браконный чыгып калат. Ал камырды жийип туруп ал таштандыга кетет же жанагындай бизде кээ бир фермерлер келип малдарына алып кетет. Малдарына ошол биздин отходдорду алып кетет. Мындай бир ямада ысык Alkony же обработанный ошондой аны биз тастыктап атабыз. Анын территориясыны бизде жок мисалы үчүн андай территория. Аны ал жерде барып көрөсүңөр, территориясы аябай эле кичинекей. Андай жер болсо моментально чыгып калат. Неге дегенде тегерек четинде бүт башка компаниялардын өндүрүш жайлары бар. Адамдар жашаган жерлер бар. Ал жерде кайсыл жерден тарткан, эмне болгон, ал түшүнүксүз. Бирок биз азыр өзүңөргө барып көрсөтөбүз. Биз өзүбүз таппай койдук ошону, чын айтайын. Un боюнча анан ошол жерде жанагы консервация болуп жабылгандан кийинки ошол 5-6 мешок un калып калган экен ал производство. Ал производство иштебей турат. Неге дегенде өндүрүш генетичилик аябай аз завод болгон дагы көп өтпөйт. Китлап, Alkony'ге тиешеси жок, ал китлап. Ал Alkony совсем башка, китлап совсем башка. Анан ошол жерде иштеп жүрүп, анан ошол жанагы ундар калып калган ундар жанагы суу нымдашып катып калган эмелердин эми ичинде кичине мындай ал туура. Аны биз моюндайбыз. Аны бирок биз кайра эле бирөөгө мындай жана малга алган биздин фермерлерге берип, биздин ошол ал журналда да отметкалар бар, даталар бар, аны биз эч кандай переделка кылган эмес, любой момент келтирип көрүп кетсе болот. Биздин жарандарга биз бул заводдо дагы Alkony'нин заводунда, анан жана Китлаптын заводунда көрсөткөнгө даярбыз. Келип баарын көрүп кетебиз. Жашырган эчтекеңер. Эчтемкебиз жок. Кайсыл убакта келсе, любой убакта көрсөтөбүз. Жанагы айтып атпадым белем, жанагы кичинекей жанагы
Мадагаскар дегендер бар го. Ошолор кандай болуп чыгат? Ошол негизи эле ошол Мадагаскарды, мисалы альконини деген ысык сууга салып андан кийин жеп атышпайбы? А тиги Мадагаскарды кургак эле жеп атышпайбы кичинекей болдорчу? Анан ошонусу кандай болуп калат дейм. Азыр түшүндүрүп беребиз мына. Кандай да. Могул жерден жанагы буудан бышып чыгып атат деп атпаймынбы? Буудан бышып чыккандан кийин мына бул жакта мына обработка болуп атат да. Анан могу үстүнө чыгып көрсөңөр болот. Могу линия мына жуулуп кайра обратно кетет. Үстүнөн да жуулат, астынан да жуулат. Азыр ошол Мадагаскарды мен силерге түшүндүрүп берем. Az. Кайсы? Алькони. Жакта мына буу менен бышып келип, бул жактан кургатылып, май менен бышып, майга бышат. Курлап кадимки деле. Ичинен эми? Ооба, ооба. Анан тияка чыгып мына кургатылат. Тем более кургатылгандан кийин күкүм түшөт. А бул күкүмдөрдү каяка алып барасыңар? Бул күкүмдөрдү бизде көбүнчө фермерлер малга деп алат. Жыйынтык. Анан жанагы Мадагаскар деп атпайсыңарбы? Бул Мадагаскарга кирбейт, неге дегенде бул калибровкадан өтпөйт. Жарабайт негизи, мына куурулган мына май. Мына бул куурулган да. Уже курулуп ышкан. Бул жерде булар жарабайт Мадагаскар. Булар жыйылат бүт баары. Анан көбүнчө жана мал тоюмга алып кетилет булар. Эч кандай Мадагаскар кошулбайт булар. Мал тоюткан мисалы бизге фермерлер кайрылса биз сатабыз ушундайларды. Малдарга берилет. Көп немеде количествода сатасыңар? Көп эмес. Аябай эле аз чыгат, бирок мындай биздин өзүбүздүн текшерилген фермерлер бар, ошол келип алып кетет. Бирок эгер элдер сураса биз беребиз да. Малга тоютка аябай жакшы экен. Упаковка аппараттардагы элдер минимальный да бүт упаковка менен. Туугандар, тиги эсиңиздердеби баягы мен келип ушул жерден тартып сиздерге көрсөтпөдүм белем. Ошол оборудованиянын баарын өртөнүп кетти. Алар бирок эски болчу. Анан азыр ушундай жаңы оборудование коюп коюшуптур да. Мурункусу мындай узундан болчу да, көп болчу. Азыр болсо мындай болуп калыптыр э. Мурункусу мындай чоң эле го. Жайыт болчу. Азыр неге дегенде бул жана линиядан өтүп атканда мына калибровка болуп аткан болчу. Мына анан жана Мадагаскарга деп аткан мына. Мына бул негизи, эми орозо негизичи, анан биз бүгүн чото элдер кечирсин эми негизи. Бул же даяр негизи. Муну эч кандай жесе эмеси жок. Печенье деле. Калган деп. Ошондо булар каяка? Булар ошо калибровкадан өтүп түшүп атат ушул жерге. Ошол. Санитар книжкаларды көрсөткөнү. Чепартас бул жериңер офиспи? Бул жер кеңсе бөлмөлөрү. Бул жер намазхана. Намазхана болуп коюптур. Бул жер конференц зал. Бул даатканасы. Кандай? Жакшыбы? Ана бул жерден көрсөтөт экен, достор. Ушул жерден көрсө болот экен да, жана общий обзорду кандай жасалып атканын да азыркы убакытта. Нерселер көрсөтпөй. Аны запускать этип дегендерге артында коробкалар. Эчип атпайбы? Эме чыгарылган. Бул коробкалар Кыргызстан ичине эле кетеби же экспорт болобу? Жок, бул Кыргызстандын ичинде. Экспортко дегенде отдельно даярдалат. Упаковкасы, тили, эмеси, переводдор менен башкача кетет. Сүрөттөр менен мына. Канча сотрудник иштейт? Бул жерде чыкканда 30дан, негизи 3 мен иштейт. 26 экен, Кейде 30, кейде 26 ушундай бар. Негизи средний ушундай. Конференц ичинде бар. Сүрөттөр менен бүт бар. А жана
биякта халал деп чыгып атпайбы? Ооба. Ошол халалный сертификатты Бар. кайсынан аласың? Халал индустриядан. Халал индустрия. Алар ай сайын келип сөзсүз түрдө текшерүүдөн өткөрүп кетишет биздин. Өздөрү текшерип. Өздөрү келип текшерип, ошол дал келеби же дал келбейби ошол. Жана видео чыккандан кийин санэпидемстанция келдиби? Келген. Келип санэпидемстанцияда текшерип бүт багын. Эми видео чыккандан кийин биз өзүбүз да эки жагыбызды карадык. Алар келип көрүп санэпидемстанция. Андан кийин санэпидемстанция аябай контролун күчөткөн. Ошол видеодон кийин аябай контролун күчөткөн. Мурунку жана биз тапкан биринчи видеодон кийин санэпидемстанция аябай контролун күчөтүп келип ар дайым аларда текшерип турат. Халал индустрия келет, санэпидемстанция келет, алардын баары текшерип турушат. Андан сырт анан бизге өзүбүз ушундай жанагындай видео отчеттор чыгарып турабыз. Бул жерде ушул тазалыкка жооп берген бир адамды коюп койгонсуңар, э? Ооба. Бүт ошол технолог, жогорку билимдүү. Келип бүт баарын карап, Технологдун аты? технологдун аты бул жерде негизи Кубовайке деп коет, анын фамилиясын точно билбейм. Кубовайке сизге кайрылуу. Бул жер таза кармагыла. Эми жанагы тигил дагы филиалыңар бар дейсиңерби? Ооба, кечеги жанагы видео тарап кеткен. Анан жанагы ал жөнүндө да ал жерде барыбыз көрсөтүп коелу, сат көрсөңөр. Ал жер негизи Алькониге тиешеси жок, ал жер Кетлаптыкы. Бирок ал жерде көрсөтөлү, түшүндүрөлү, элдер көрсүн, анан эмнеге чыгып атканын, жанагы Алькони деп описание кылып чыгарып атпайбы? Ал негизи Алькониге тиешеси жок, азыр өзүңөр деле барып көрөсүңөр. Альконинин эми этикеткасы да жок, ал жерде коробкасы да жок, бирок көптөн бери иштебеген болот да. Анан иштесе дагы мындай бир иштесе бир жума иштеп, анан 3 ай эс алып, 4 ай эс алган ушундай болот. Аз барып көрсөтөбүз эми ал жерде. Достор, биз жанагы Кетлап чыгарган жерге келдик азыр. Ошол жердеги жана тартылган видео ушул жерде. Ушул жерде. Азыр ошондо түшүндүрмөсүн берип, силерге көрсөтүп берели деп чечтик. Эми биротоло ичине кирип анан ошол жерде түшүндүрүп. Бул жерде негизи мындай консервация болгон производство. Бул жерде мындай көптөн бери иштебейт да. Анан бул жерде негизи мындай моечный аппараттар коюлган. Мына мына кийимдердин үстүнө тияктарында эмес, сус кое берсе. Бирок бул жерде деле жумуштун бүт шарты түзүлгөн. Мына бул жерде иштебейт. Консервация болгон производство бул жерчи. Анан ушул жерде тартылган видеодо анан жанагы чычкан деп атпайбы? Бул жерде чычкан жок. Биз болушунча ооба, биз болушунча бул жерде андай нерселер менен күрөшөбүз. Анан азыр экинчи этажга чыкканда көрүнөт да бүт баарычы. Ундар кантип сакталат, эме болот. Байкасаңар бул производство көптөн бери эле иштебейт. Көптөн бери эле иштебейт. Эгер иштегенде мындай билинет да, иштеген линия менен иштебеген линиянын айырмасы сразу эле билинет. Анан могу чоң линияны биз бир күндө жыйганга жетишпейбиз, мисалы үчүн. Жетишпейбиз бир күндө. Мисалы үчүн ген уборка кылганда деле кайра запускать этебиз деп ген уборка кылганда бир жума жууп тазалашып туруп анан запускать этишет. Мисалы үчүн бул 3 айда бир иштеп калат, 4 айда бир иштеп калат, ошондой производство. Бирок бул деле байкасаңар тиги производствонун эч кандай айырмасы жок. Ошондой эле испарительный камералары бар, ошондой эле, бирок оборудование конечно тигиндей жаңы эмес. Бирок ошондой эле. Анан жанагы видео тартып аткан учур мисалы үчүн чычкан биякта айтып консервация болгону менен бизде мондай ундар калып калат. Ундар калып калат да. Консервация болгон дегенде ошондо кара сөз менен иштебейт. Иштебейт бул жер кара сөз менен, жалпак тил менен айтканда. Анан бул жер иштебейт дагы, ушинтип турат. Качан жанагы Кетлап бизде жанагы аябай белгилүү эме Кетлап чыкканда ошондо гана чыгарып берет. Анан бул жерде да мына көрсөтүп кетели, мына уту менен жууп атпайбы? Өзү бала тартып атпайт тигичи. Ал бала арыз жазылган мына камыр жуулган аппарат. Ичини көрсөңөр болот. Ушул жерден жуурулат, жанагыдай эле. Жанагындай эле. Ушул жерден камыр жуурулат. Эч кандай бул мисалы үчүн тонналап камыр жууруйт да буларчы. Анан бул жерде эч кандай андай эме көрсөтүлбөйт. Мына ушул жерден мына эми ал жигит ушул жерде мына буун тарткан, анан могу жерден туруп производственный линияны тарткандагы, калган видеолорду мындай кошумчалап койгон да. Анан ага биз арыз жазып, мындай укуктук баа берилет. Ошол анан жокко тартылат. Ошондой. Мына көрсөңөр болот. Азыр мына келдиңер, мисалы үчүн өзүңөр көргүлө. Экинчи этажда эгер байкасаңар ун сакталган жер ар дайым болушунча өйдө жерде сакталат. Болушунча өйдө жерде сакталат. Ар кандай ошондой мындай зыяндуу жанагы чычкан келемиш деген сыяктуулар тийбесин деп ар дайым өйдө көтөрүлөт. Пол обязательно полный бетон болот, жанагындай тешик, жылчык калбайт. Чычкан андай эме чыкпай тургандай. Анан ар дайым дезинфекция болуп турат. Анан периметрларга жанагындай чычкандары ташталат сөзсүз түрдө. Анан ну тегерек жер тумар өзүң көрдүң азыр. Жанагындай яма койчу жер жок бул жерде. Яма төкчү жер жок. Бул жагы мебельный заводдор, бул жагында стройка үйлөр болот. Жана яманын ичиндеги Кетлаппы? Ооба, жок бул жерде андай яма төгүлчү яма жок. Ал билбейм, ал кайсы территория жокпу? Жок. Бул жерде андай пустой жер жок. Бул мисалы үчүн ошондой жанагы жаңы курулуп аткан үйлөрдүн арасында
жана жаңы эмелер стройкалар болуп атпайбы. Ошол жерде курулган, бул производстводо өз араң иштейт мындай. Андай место жок. Ошон үчүн бул производствону иштеткенге бизге мындай зарылчылык жок да. Эгер мындай территорияны өзүң көрүп атпайсыңбы, бул жерге же машиналар кире албайт, же КАМАЗдар кире албайт, сырый алып келиш деле оор. Эмнеге биз ундарды чыгарып кеткен жокпуз? Атай серди көрсүн дедик. Кандай условияда сакталат да? Ундар мына мисалы үчүн азыр барып каласын ачып көргүлө мындай эч эмес. Мунун арасында чычкандар жок, Жок. Мындай жок, Кенен. Эгер чычкан болсо, мисалы үчүн чыкмакты азыр биз кирип келгенде же билбейм, могу мишөктөрдү тактабайга жылдырганда чоңкайт да. Ошончолук эле кошмар болсочу. Мына келиңер, мына көрүңөр. Мына артынан берип атам. Полду деле тарткыла мына. Кенен мындай кафель бүт. Бул кафель канчанчылык коюлган кафелдер мисалы үчүнчү. Эч эндей эме жок мындай. Жашыра турган деле жер жок да бул жердечи. Ундарды мына каяктан келип, саны деле көрсөтүп бересиң, ундар келет да. Кире албагандыктан ундар келип мына могу жерден келип КАМАЗ менен түшөт. Лыйдакта сакталбайт. Ал тетигиндеги ундарды тартканда жогочу. Ошол жанагы бракованный да, консервацияда. Алар списокуна аларды келип туруп. Бракованный деген булар уже иштетилбеген вообще. А эмнеге иштетилбеген ундар? Ундун арасында кээде нымдуулугу көбүрөөк болуп калат. Ал уже ным болуп кетет да, суу болуп кетет. Алар жарабайт. Алар все бүттү. Журулбайт алар. Журулбайт алар. Алар чыкпайт, алар кетет уже. Алар жанында фермерлер малга ар кандай нерселерди алып кетет. Ушул жерден келет, ундар бияка чыгат, мына даяр ундар бияктан уже чыгып турат. Анан жана буту менен журулду, анан чычкан тигиндей мындай дегендерине биз эми ага арыз жасабыз, эми келишпейт. Укук органдары өздөрү баа берет да. Мына ачып карасаң, иштеген линия билинет да. Ал иштебеген линия да, жабылып калат. Азыр иштеген жок. Могуна. Бул уже канча айдан бери иштебеген линия болчу. Анан ошол иштебеген учурда иштеген ошол бала бул жердечи. Анан ошол учурда эме болсо деле, бул кандай десем, жанагындай бул жерде постоянно уборка болот. Бир жумада бир жол сөзсүз уборка болот. Бул жерде рабочийлер иштейт. Производство өзү иштебесе деле келип оборудованияны жууп тазалашып карашып турат да постоянно. Ошол учурда эми жанагындай жумуштан кетип аткан учурумда, эми сөзүн ачык айтып, жумуштан айдалган учурумда келип анан жанагындай видеолорду тартып анан ушундай массалык маалымат каражаттарына жиберип атпайбы силергечи. Силерге рахмат, келип ушинтип тастыктап көрсөтүп бергениңерге. Эми элге биз да көрсөтүп берели деп. Ушул иштеген болсо иштебейт дебейбиз. Иштейт, бирок биз муну иштетерден алдын бир жума уборка кылып туруп анан иштетебиз. Бир жума уборка тазалап туруп. Неге иштетпейбиз? Неге дегенде мына готовый продукциялар турат. Мына линияны ушинтип карап турушат баары бир. Иштейби. Сөзсүз түрдө карап турушат. Неге дегенде ар кандай эми адамдар бар, эмелер бар. Булар бар турбайбы? Ошон үчүн иштеген жок азыр, Бул ошол кечеги фейк видео тартылган жер, конечно, өзүндө ушул заводдон да болгон. Бирок именно жана буту менен тебелеген, анан жана яма, анан жана чычкандар, ал биздин производство эмес. Окшоштуруп тартышкан аябай. Бирок бул производстводо эмес. Линияны иштеп атканы тартканы далил, чын. Могул линиянын үстүнө тартканы далил, чын. Бирок жанагы чычкан менен яманы, анан тигини тартканы вообще ойго дал келбеген да. Элдер кааласа келсин көрсүн, мына мисалы үчүн производство өзүңүз көрүп атасыңар, складта дагы, эмени дагы көрүп атасыңар. Бул жерде билбейм, ал яманы биз кайерден таап калсат экенбиз. Яманы эми элдер жашап атпайбы керек жетибизде. Андай яма төгө турган болсок, биринчи очередь элдер өздөрү деле чыкмакпы, бул могу производствондо бир жалып түшпөйт керек жетти жашаган элдер. Могу Альконин заводу абаны булгап атат. Неге дегенде бул газ менен иштейт бул. Көмүр менен эмес, газ менен иштеп, мына выброс дагы жок. Таза иштеген ошондой производство. Мынакей достор, жанагы видео чыккандан кийин келип ушул Алькониндин азыркы кандай жасалышы, ушул бул жерде китлап да чыгат экен. Ошол жердин бүт баарын сиздерге көрсөттүк. Баягыдай эле туугандар өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Алькони заводун сиздерге чагылдырып бердик.